Россия Федерациясынын Ош шаарындагы консулдугунун астында орус кызматташтык аталышындагы агентство ишке кирди. Эми аталган кызмат КМШ өлкөлөрү, чет элде жашаган мекендештер жана эл аралык гуманитардык кызматташтык боюнча иш алып барат. Орус кызматташтыгы агентствосунун жана анын бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгү учурдагы Орусия тууралуу чет өлкөдө объективдүү маалымат берүү, эл аралык гуманитардык кызматташуу боюнча мамлекеттик саясатты реализациялоого багытталган. Бүгүнкү күндө орус кызматташтыгы уюмунун 80ден ашык өлкөдө 94 филиалы иштеп, 74 маданий жана илим борборлору 64 өлкөдө ачылган. 22 өлкөдөгү элчиликтердин курамында агенттиктин 24 өкүлү иштеп жатат. Ош шаарындагы өкүлчүлүктүн ачылышы келечекте эки өлкөнүн ортосундагы гуманитардык, маданият, илим жана билим берүү багытындагы кызматташууну арттырат деп ишенишет демилгечилер. Орус кызматташтыгы агентствосу жаштарга да өзгөчө көңүл бурат. Бул багыттагы жаңы муун программасы чет өлкөлүк жаштардын Орусиянын жогорку окуу жайларында билим алуусуна шарт түзөт. Программанын негизги өзөгүн түрдүү өлкөлөрдүн жаштарын Орус Федерациясынын илим, билим, маданият, социалдык, экономикалык жана коомдук саясий турмушу менен кеңири тааныштыруу. Мы это делаем вместе. Биз бул багыттагы иш-чараларды журналисттер чөйрөсү менен иштешкен федералдык агентстволор менен бирдикте алып барабыз. Кыскача айтсак, ооба болот. Болгону кайсыл мөөнөттө жана кандай багыттагы журналистика менен иштешебиз тактап алышыбыз керек. Бизде буга окшогон программалар менен иштөө практикасы бар. Эгер сиздер тараптан сунуш түшсө, программанын алкагына киргизе алабыз.